Эми бул чынында абдан бир топ жылдан бери эле чырлуу фигура, албетте коомчулуктун көзөмөлүндөгү турган жанагы коррупционер деп элдин баары электроэнергия тармагында. Кечээ күнү эле ошол маалыматты уктук, замат деле ошо кармалды деген. Анан кайра эле бир заматта соту болду, үй камагына чыкты деген. Мен деле массалык маалымат каражаттарынан көрдүм. Эми муну коомчулук баа берет. Албетте мындай терс жагдай менен таанылган фигуралар биринчи кезекте эми баягы мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин мыйзамдуу чара көрүлүш керек. Албетте коомчулуктун көзөмөлүндөгү фигура бул, жөн фигура эмес. Чара көрүлүш керек болчу. Анан үй камагына чыкканда эле эми сот аркылуу чыкты да эми бул. Бул кандай белги болушу мүмкүн? Анан актоо же мындай бир? Бул эми коомчулукта ар кандай пикир, эл катары биз деле ар кандай бүдөмгө ойлордо калдык. Бул эмнеси депчи кармалды, анан бир заматта үй камагына чыгып кетти дегени бул түрдүү түмен ой пикирди жаратат да. Ошон эгерде далилдүү фактылары бар, ошондой чынында мындай жемкор боло турган болсо камалыш керек эле да. Үй камагына чыкпастан. Туура эмес деп эсептейм. Анткени туруп эле коюп көргөн бул туура эмес да. Кээ бирлер мисалы көптөн бери камакта жатышат, аларды болсо кое бербейт. Жөнөкөй активисттер мисалы. Ширшовду мындай бир заматта кармап туруп кое бергөн туура эмес болуп калды да. Неден белгилейт деп ойлойсуз? Билбейм, бир оюн балким. Ширшов Кыргызстанда коррупциялык схема дегендин синоними Ширшов деген сөз. Коррупция бул Ширшов. Ошонун камалып кайра тез арада чыгып кеткенден бул жалпы эле мамлекеттик бийликке коррупция менен күрөшүү саясатына абдан көө жапты деп эсептейм. Мен сиздерге бир нерсени көргөзөйүн. 28 апрелде мен чек ара кызматынын башчысына жөнөтүп. Бул камалганга чейин. Бүгүнкү күнгө чейин жообу жок, мен азыр жыйында көтөрөм. Регламентке ылайык Ширшов Алексей Юрьевич аттуу жаран 2021 жылдын бир жылда канча жолу кирип чыкты. Бул Интерпол аркылуу издөөдө болсо, Кыргызстандын күч органдары аркылуу издөөдө болсо, буга чейин кенен кесир кирип жүргөн. Мурда бул энергетикага да гана схема түзүүчү болсо, азыр башка дагы, мен да азыр так эмес, коомчулукка жаралайын десем, мына Улуттук банк. Банк Орусиядан рубльды алып келүү, аны долларга, еврого айлантып, башка өлкөлөргө чыгаруу боюнча цифровизация министрлиги, билесиз, министри Ширшовдун түз кадры. Азыр мурда энергетикада гана схемаларга баш уруп жүрсө, азыр андан башка дагы чоң тармактарга киришип аткан адамдын аты Ширшов. Мына Улуттук банк жооп берип атат мага. Бул коммерческий тайна Кыргыз Швейцария банкына 600 миллион рубль каяктан келип түшүп атат деген мындай маселелер бар да. Бунун баарын ачыктайбыз албетте. Финразведка айтып атат. Биз мыйзамга ылайык, биз бул коммерческий банктардын жанагындай эмеси деп, жашыруун маалымат деп атат. Ошонун артында дагы менин күмөнүм боюнча Ширшов турат. Бул энергетикадагы жанагы коррупциялык схемалары бул өзүнчө маселе. Бирок андан башка дагы Кыргызстандагы каржы секторуна кирип эметип атат. Мен азыр ушуну парламенттин жыйынында көтөрөм. Мен чындыгында бул маалыматты сиздин туп атам азыр. Мен чындап элди аралап келдим. Эгер андай боло турган болсо, албетте туура эмес дарылаш керек. Түндө бошотtu да үй камагына. Кыргызстанда эле экен? Кыргызстанда кармап, анан түндө бошотушту. Кыргызстанда эле боло турган болдубу? Качан болсо чакырабы? Анда азырынча комментарий бериш кыйын. Себеби мен биринчи билишим керек да, кандай шартта бошотту. Негизги Кыргызстандан чыгып кетпеш керек да, бошотуп ийбеш керек. Биз каяктан билем, мен ушу массалык маалымат каражаттарынан билип атам. Не болгону, камакка алынды, анан үй камагына чыгып. Эми сот өзү чечти да анычы. Ошондуктан мен азыр эчтеке деп ала албайм. Не дегенде айыптар коюлган жок, кандай айыптар, эмне билбейбиз анын баарынчы. Массалык маалымат каражаттарынан эле окуп атам мен. Башка эми чоң фигура эми болгон да мурунчу. Азыр эми кандай фигура экенин билбейбиз да. Өзү негизинен күнөөлүү болсо күнөөсүн тартыш керек. Күнөөлүү эмес болсо кыргыздын жараны жашаш керек. Ширшовдун мындай кеңир эркин Бишкекте жүргөнүнө Интерпол издеп жатса, канча жүргөнү бул бир суроо да. Канча жүрүптүр да буга чейин. Бир күн жүрдүбү, бир ай жүрдүбү, же может бир нече ай жүрүп калдыбы?
кызык. Анан деген кандай элем, токмокто билесиздерби? 15.000 сом баласын дарылаганга каражаты жетпеген бир жараныбызды 5 жылга кесип кетишти эле. Колуңда келсе, азыр эл арасында жүргөндө мен шайлоодон жүрүп келдим да, ошондо деген элден көп мындай суроолор келип жатты да, эмнеге колуңда сага иш козголуп, бирок колуңда бар болсо кутулуп кетет экенсиң. Колуңда жок болсо отуруп калат экенсиң депчи. То есть ошондой сүйлөшүп алсаң, бир чечимдер болсо сен чыгып кетет экенсиң. Сүйлөшүүрө болбосо, же алың жетпесе, же аркаңа турган мындай демөөрчүлөрүң, мындай колдоп жүргөн адамдарың жок болсо, эрте эле чыгып кетет экенсиң да. Ой, тескеричи отуруп калат экенсиң да. Бул деген Фемиданын көзү сокур деп атышат го, ошондой бир маселе болуп калат да.